Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Кече Ош областынын Кара Суу районунда 3 автоунаанын катышуусунда катталган авариянын курмандыктарынын саны 8 кишиге жетти. Бүгүн эртең менен 15 жаштагы өспүрүм каза тапканы белгилүү болду. Ал өтө оор абалда ооруканага жеткирилген болчу. Кече 7 киши кырсык болгон жерде курман болуп, дагы 16 киши ооруканаларга жеткирилген. Алардын 7-өсүнүн абалы өтө оор деп бааланып жатканын акалачандар билдиришкен. Алардын арасында 2 бала бар. Ошондой эле бүгүн курман болгондордун көпчүлүгүнүн өздүгү такталганы маалымдалды. Бирок учурда боюнда бар жаш келиндин жана 20-25 курак арасындагы кыздын өздүгү айтыла элек. Ошондой эле кырсыктын келип чыгуу себептери боюнча маалымат да берилбей жатат. Авария Бишкек-Ошуна жолунун 661 чакырымында катталып, анда КАМАЗ, Mercedes-Benz Sprinter жана Deo Nexia унаалары сүзүшкөн болчу. Баткен областынын Кызылкыя шаарынын 15-кичи районунда жайгашкан мечит өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматтарга караганда, кырсык электр зымдарындагы кыска тийишүүлөрүнөн улам чубалгылар эрип кеткендиктен келип чыккан. Диний жайдын жыгач полу жана дубалдары күйүп кеткен. Ошондой эле Жалал-Абад областынын Тогуз-Туроо районунун Четбулак айылындагы Абдыжапаров атындагы мектеп өрттөнүп кетти. Аны өчүрүүгө 2 бригада тартылган. Маалыматтарга караганда, окуу жайдын чатырынын 480 чарчы метри күйгөн. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Шайлоодо президенттин атын колдонгондор жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирүү таратты. Бул өзгөчө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Бул боюнча фактылар болсо токтоосуз түрдө билдирүүгө чакырабыз, дейт Султанбаев. Эске салсак, буга чейин Жалал-Абад областынын Сузак районунун акими Баратбек Сыдык-Назаров милицияга Ишеним партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзотбек Умарбековго каршы арыз жолдогону белгилүү болгон. Анда аким аталган талапкер телефондон президенттин атын атап, анын көзөмөлүндөгү балдар экенин айтып опузалаганын жазган. Сузак райондук милициясы бул арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Умарбеков болсо дом атты четке кагууда. Буга чейин президент Садыр Жапаров бир нече жолу бийлик таза шайлоо өткөрөрүн жана административдик ресурс колдонууга жол берилбей турганын билдирген. Атүгүл үгүт өнөктүгүнө аралашып кеткен бир нече аткаминер тиешелүү жазаларын алышкан. Садыр Жапаров өзгөчө мугалим, дарыгерлерди, студенттерди саясий өнөктүктүн ишине тарткандар катуу жаза көрөрүн эскерткен. Биз баардык жарандарды, мамлекеттик органдарды, мекемелердин өкүлдөрүн мамлекет башчысынын атын кыянаттык менен пайдалануу фактылары болсо токтоосуз түрдө билдирүүгө чакырабыз. Өлкөнүн жогорку жетекчилиги менен кандайдыр бир байланыштарына жамынган талапкерлер тууралуу аларга тийиштүү чараларды көрүү үчүн тез арада укук коргоо органдарына билдирүүңүздөрдү суранабыз. Бишкекте арзан көмүр саткан дагы бир кошумча кампа ачылды. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Кампа Борбор каланын Мурманск 30Б дарегинде жайгашып, ал жакта да кара отундун баасы 3000 сом. Мындай чечимге иштей баштаган алгачкы сатуу жайында кезек күткөндөрдүн саны өтө көп болуп кеткенине байланыштуу кабыл алынган. Алармандар көп болгондуктан алгач келген 200 тонна көмүр жарым күнгө жетпей түгөнгөн. Бирок кара кечиден дагы 16 КАМАЗ кара отун жеткирилип, ал бүгүн сатылууда. Кызыл кулакты кылган ортомчулар кирип кетпесин деген ниетте келгендер документтери менен кезекке катталышууда. Ошондой эле бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана көмүр сатылууда. Тиешелүү мекеменин маалыматына караганда, бул чектөө ташылып келген көмүрдүн көлөмү көбөйгөндөн кийин алынып салынышы ыктымал. Эске салсак, өлкөдө суук түшкөнү көмүр баасы кескин кымбаттап, рынокто кара отундун тартыштыгы байкалды. Анын 1 тоннасы Бишкекте 6000 сом болсо, айрым аймактарда 10 000 сомго чейин чыкты. Бул калк арасында катуу нааразычылыктарды жаратты. Ошондой эле көмүр рыногундагы кырдаалды турукташтыруу үчүн ыкчам иш алып барган комиссия түзүлдү. Бул тууралуу монополияга каршы мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Ага ылайык комиссия кара отунду башаламан баада сатууга жол бербөө жана аны аныкталган туруктуу баада сатуу үчүн көмүр ташуучуларды стационардык отун базаларына жөнөтүү максатында түзүлгөн. Буга чейин мамлекет тарабынан 90 күнгө көмүрдүн баасын бекиткен токтом кабыл алынган. Ага ылайык, мисалы Бишкекте көмүрдүн 1 тоннасы
4500 сомдон ашпашы керек. Бул нарық аймақтарға салыштырмалуу бир аз айырмаланышы мүмкүн. Бирок кызыл кулакты кылып көмүрдүн баасын негизсиз көтөрүп жаткан ортомчулардын аракеттерине күбө болуп калсаңыз, анда мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнөн түзүлгөн ыкчам комиссияга экранда көрсөтүлгөн телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот. ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинен кымбатчылык жагынан Кыргызстан алдыга чыкты. Бул тууралуу статистика комитети кабарлады. Ага ылайык ушул жылдын октябрь айында ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасынан керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли Кыргызстанда байкалган. Тактап айтканда, бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата инфляциянын деңгээли 1,7% өскөн. Ошол эле учурда бул көрсөткүч Россияда 1,1, Беларуста 0,9, Казакстан менен Арменияда болсо 0,7%га жеткен. Учурда Кыргызстанда өзгөчө күйүүчү майлоочу май, көмүр, тамак аш сыяктуу социалдык маанилүү товарлардын баасы көтөрүлүүдө. Өлкөдө Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү көбөйүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ошондой эле аталган уюмдан бөлүнүп чыккан Якын Инкар тобунун мүчөлөрү да көбөйүп жатыптыр. Тартип сакчыларынын айтымында мындай уюмдардын пайда болушуна жана ага адамдардын азгырылышына билимсиздик, дин жөнүндө маалыматтардын жетишсиздиги жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн көбөйгөнү негиз болууда. Белгилей кетсек, Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюм. Өлкөдө 2003 жылдан бери сот тарабынан террорчул жана экстремисттик уюм катары таанылган 21 диний бирикменин ишмердигине тыюу салынган. Алардын көздөгөнү демократиялык мамлекеттик түзүлүштү кулатуу экени аныкталган. Эске салсак, соңку 2 айда эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир диний экстремисттик тобунун бир нече активдүү мүчөсүн жана жетекчилерин кармаган. Өлкөдө акыркы бир суткада дагы 77 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарынын Чүй областында. Ошондой эле республикалык ыкчам штаб инфекциядан 2 адам каза болгонун жана алардын экөө тең вакцина албагандар экенин кабарлаган. Муну менен өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2712 адамга жетти. Учурда COVID-19 менен жалпысынан 1255 адам ооруп жатат. Анын 230-нун абалы оор болсо, 33 бейтаптын абалын дарыгерлер өтө оор деп баалашууда. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.